Саламатсыздарбы? Аруу таң программасынын телегөрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен психологдордун кеңеш рубрикасында карызга батып кетүү жана карыздан кутулуу темасында сүйлөшмөкчүбүз. Биринчи эле карыз дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Көпчүлүк учурда биз финансылык карыз деп гана түшүнүп калабыз. Бирок ал финансылык карыз менен чектелип калбастан, башка бирөөлөрдүн алдында дагы өзүңдү карыздар сезүү, же болбосо башка бирөөлөр сага өзүнүн жумушун, өзүнүн кызыкчылыктарын айтса, сен ошолордун кызыкчылыгы менен жашап, ошолорго болсун, ошолорду гана ойлоп, өзүңдү акыркы орунга коюп коесуң. Бул жерде сен өзүңдү аларга карыздар сезүү, өзүңдү башкалардан карыздармын деп сезүү сезимдери болот. Бул карыз сезимдери бизге кайсыл жактан келген? Бул карыз сезимдери бизге кичинебизден келип баштайт. Кантип десеңиздер, анда кичинебизден эле биздин ата энебизди багып өстүрөт. Ата эне балага мен сени багып атам, мен сени кийинтип атам, мен сени чоңойтуп атам деген сөздөрдү кайра айта берчү болсо, бизде ата энемден демек мени багып атат, кийинтип атат, чоңойтуп атыптыр деп, мен буларга карызмын деп өздөрүнө карыздар сезимдерди алып алышат. Мен чоңойгондо ата энемди багышым керек, аларга камкордук жасашым керек, мен карызмын деген сезим отуруп калат. Дагы бир себептери, эгерде кичинекей жаш бала кичине мезгилинде эле аябагандай ойногусу келет дейлик, ушунчалык оюнга куштар болуп ойногусу келип аткан мезгилде эне баланы ойногонго жөнөтпөй коет. Сен идиштерди жуу, тамакты жаса, анан чыгасың же. Биринчи өзүнүн кызыкчылыгын коюп алат. Бул мезгилде бала эмне кылат? Ойногусу ушунчалык келип турса дагы айласыздан мүмкүн 2 саатта тамак жасайбы? 2 саат тамакка убактысын бөлүшкө туура келип калат да. Айласыдан кызыгуусу жок гана жасап жатат. Мына ушул абалда дагы мен кааласам дагы мен жасашым керек деген сезим отурат, мен карыздармын деген сезим отуруп калат да. Ушундай сезим болбош үчүн бала оюнга аябагандай кызыгып кетип аткан болсо, колуңуздан келсе, кыз балаңызга, уул балаңызга кызыктырып, ошол жумушту кел чогуу кылабыз деп, аябагандай кызыктырып туруп алып келип чогуу кылсаңыздар болот. Болбосо макул ойноп келгенден кийин ушул жумушумду жасап бересиң, суранам деп туруп, сенден сураныч деп кайрылсак болот. Сен жасашың керек деп туруп мойнуна илип коюштун эч кандай кажети жок. Кээ бирки ата энелер эң чоң уулуна, эң чоң кызына өз жоопкерчиликтерин артып коет. Сен үйдүн чоңусуң, улуусусуң, сен кылышың керек. Сен ата ордуна ата, эне ордуна эне, биз кеткенден кийин сен ата эне болосуң деп туруп чоң жоопкерчиликти мойнуна артып коет. Алар кичинесинен жоопкерчиликти алгандан кийин мен карызмын деген сезимге келип калышат. Кийин бара бул эмнеге айланат? Бара чоңойгон мезгилде социумга өтөт. Башкалардын алдында дагы өзүнү карыздар сезип башташат дагы, башкалардан өзүнүн кызыкчылыгын акыркы орунга коюп, башкалар үчүн жашап калгандар дагы болот. Кээ бир учурларда карызга аябагандай батып кетишет. Банктардан кредиттерди алат, башка адамдардан карызга батып, карыздан чыга албайт. Себеби кичинесинен өзүнө карыздар сезимдери, ошол карыздар сезимдери, эмоциялары жан дүйнөсүндө жашап жүрүп, ар кандай абал менен карыздарды сезип отуруп, аягында эмне болуп атат? Банктан карыз алат, башкадан карыз алат, төлөй албай кыйнала берет. Эгерде сиз финансылык же болбосо башкалардын алдында өзүңүздү карыздар сезбестен, карызы жок жашоону каалаган болсоңуз, анда сиздин ички дүйнөңүздөгү түп тамырыңыздагы карыздар болгон сезимдерден кутулушуңузга туура келет.